Бишкек шаарынын тургуну Максат Акынбаев уулун математика боюнча олимпиадага катыштыруу үчүн жакында коңшу өлкөгө алып барат. Жашы жете элек баланы чек арадан сырткары алып чыгууда жубайынын ишеним каты талап кылынат. Өспүрүмдүн АКШда эмгектенип жүргөн апасы бул үчүн консулдукка же тиешелүү мекемеге барып убара тарткан жок. Кыргызстандагы жеке нотариуска аралыктан кайрылып ишеним каты алууга мүмкүн болду. Эми аты жөндөрдүн баары баламдыкы, атасыныкы баары туура. Баламды эки жакка чыгарыш, чет өлкөгө чыгарыш кичине кыйынчылыкты жаратып жүрчү. Анан онлайн болгону бизге да жеңилдик болду. Убакыттан да утат экенсиң. Анча мынча каражаттан дагы мындай жеңилдик болот экен да. Чынында эле баланы чет жерге алып чыгууга макулдук берген ишеним катты алууда жарандар убара тартып келген. Жубайлардын бири чет жерде болсо ошол өлкөнүн кайсы шаарында болбосун Кыргызстандын өкүлчүлүгү жайгашкан башка аймакка барууга аргасыз болчу. Эми онлайн нотариалдык кызмат аркылуу ишеним кат дароо мамлекеттик чек ара кызматынын базасына келип түшөт. Үйдө отуруп эле компьютер менен эле нотариустарга кайрылса болот. Ошо нотариустарга кайрылып аткан убакта ал жаран болсо өзүндө деген ЭЦП болушу керек. ЭЦП это электронно-цифровая подпись же болбосо облачно-цифровая подпись. Ошол кол тамгалары өзүндө болушу керек. Анан деген түндүк болушу керек. Паспортун берет. И бул иш менен деген биздин Министерство юстициянын сайтына кирсе, ошо жерде деген обращение граждан деген окошечко бар. Ошо жерге кирип эле нотариусту тандайт. Ошол нотариус аларга деген ушундай иш аткарып бергенге мүмкүнчүлүгү болуп атат. АКШдан аралыктан аткарылган нотариалдык иш-аракет мындай форматтагы кызмат көрсөтүүнүн алгачкысы болуп калды. Юстиция министрлиги муну санарип жаатында маанилүү кадам жасалды деп билдирүүдө. Эң биринчи мамлекет бул Америка Кошмо Штат ушу пилоттук режимде биз тандадык. Кийинки этап, кийинки кадамдар Россия Федерациясы жана башка мамлекеттерге ушундай бир мүмкүнчүлүк беребиз. Азыр пилоттук режимде биз иштеп жатабыз. Системабыз жакшы иштеп берсе, буюрса бир 3 айдын ичинде башка мамлекеттерге таратканга аракет кылабыз. Бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен бирге ишке ашырылды. УКМК Кыргыз Республикасында тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасын ишке ашыруу боюнча координациялоочу орган болуп саналат. Юстиция министрлиги башка нотариалдык кызматтарды да аралыктан көрсөтүүгө шарт түзүлөрүн билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.